Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Назарыңыздарда шарият берүүсү өз ишин баштады. Кудай буюрса биз сиздер менен сиздерден келген суроолорго жооп берүүгө жарым саат бою аракет кылмакчыбыз. Бүгүн биз ошол орозо бизге бир нече сабактарды берет. Ошолордун бири орозо бул сабырдуулуктун мектеби туурасында сөз кылабыз. Албетте Рамазан айы бул береке айы, Рамазан айы кечиримдүүлүктүн айы, Рамазан айы бул сабырдуулуктун айы. Рамазан орозо адам баласыны тарбиялаш үчүн, адам баласыны ийгиликке жетүүгө тарбиялаш үчүн, адам баласыны бактылуу жашоого тарбиялаш үчүн Кудай Таалам 12 айда ушу бир ай бою адам баласыны тарбиялоочу бир чоң мүмкүнчүлүк берет. Албетте бүткүндөй жеңиштин артында, бүтүндөй ийгиликтин артында сабыр турат. Ошондуктан бизде орозо бул сабырдуулукка үндөй турган эң чоң мектеп десек жаңылышпайбыз. Деги эле ислам негиздери, ислам түркүктөрү, ислам бул адам баласынын жашоо турмушун, адеп ахлагын оңдоо үчүн гана, түзөө үчүн жиберилген. Негизги исламдын 5 түркүгүнүн баарынын негизги максаттарынын бири адам баласыны тарбиялоо, адам баласынын кулук мүнөзүнө, адам баласынын жүрүм турумуну, адам баласынын адеп ахлагын оңдоо үчүн Кудай Таалам паразылган. Орозо ошол мектептердин бири, орозо ошол сабактардын бири, орозо адам баласында сабырдуулукка, адам баласыны кичикпейилдүүлүккө, адам баласыны ынтымакка, адам баласынын берешендикке, адам баласыны бүтүндөй ийгиликке жетүү үчүн негизги мектеп десек жаңылышпайбыз. Сабыр бир нече түргө бөлүнөт. Кээде сабыр күнөөдөн тыйылыш үчүн сабыр керек. Кээде ибадат кылыш үчүн, жакшы ишти кылыш үчүн да сабыр керек. Кээде бир башыга оор кайгы келгенде сабыр керек. Демек, адам баласынын башына сабыр болгондо гана ошондо ийгиликке жетет. Кыргыздарда жакшы сөз бар го. Сабырдын түбү сары алтын деп коет эмеспи? Ошол сабыр менен бүтүндөй ийгиликке жетет. Ошондуктан Алла Таала Рамазан айыны бир ай болу сиз менен мени тарбиялаш үчүн, сиз менен мени сабырдуу болуш үчүн, сиз менен мени анча-мынча кемчиликтерден көз жумуш үчүн Кудай Таалам ошо Рамазан айыны орозону сабырдуулукка үйрөтүү үчүн Алла Таала орозону парызылган. Орозо демек бизди ибадатка, жакшы иштерди кылууга, сабыр кылууга үйрөтөт. Албетте жакшы иштерди кылыш үчүн да сабыр керек. Кээде намаз окуш үчүн сабыр керек, кээде таравих намазына барыш үчүн сабыр керек, орозо кармаш үчүн сабыр керек. Кээде ушул байгы колунда бар болуп турсаң дагы кайрымдуулуу кылыш үчүн да сабыр керек. Анткени адам пенде, эл оозунда элек жок деп коет. Кээде жакшылык кылсаң дагы, бүтүндөй мал мүлк таркатсаң дагы, артыңдан сүйлөгөн, жакшы иш кылсаң дагы, соо иш кылсаң дагы, артыңдан байгы сүйлөгөн адамдар токтобой койбойт, алар сүйлөй берет. Бул жашоо мыйзамы ушундай. Ошолорго дагы сабыр кылып, ошолордун байкы тентекке теңелип терек бою секирбей, алар жаман сүйлөсө дагы, артыңдан сүйлөсө дагы жакшы ишти улантуу бул сабырдуу адамдардын сыпаты болуп эсептелинет. Ошондой эле адам күнөөгө барбай коюу үчүн, күнөөдөн токтолуш үчүн сабыр керек. Арам нерсени тиктебей коюш үчүн сабыр керек. Арам нерсени жебей коюш үчүн сабыр керек. Кээде бирөө жаман жакшы сөз сүйлөсө, аны жутуп коюш үчүн сабыр керек. Кээде өз балаңды тарбиялаш үчүн сабыр керек. Кээде бир туугандарың менен мамилени оңдош үчүн сабыр керек. Кээде ата энеңе сабыр кылышың керек болот. Деги жашообуздун баары ушул сабыр менен чектелген. Кээде башыңа ар кандай оош, кыйыш, окуялар душ болот, жакыныңды жоготосуң, мал мүлкүңдү жоготосуң, сыноолор келет, кырсыктар келет. Ушулардын баарына сабыр керек. Ошондо гана ийгиликке жетесиң. Жада калса кээде сүйүү үчүн, кээде эки жаштын ортосундагы сүйүү махабат күчтүү болуш үчүн, эки жаш бактылуу жашаш үчүн сабыр керек. Анткени ар бир адам кемчиликтүү, ар бир адамдын кемчилиги бар, ар бир адамдын айыбы бар. Кээде ушул аялыңа 20 жыл, 30 жыл ушул аялга чыдаш үчүн дагы чоң сабыр керек. Оңой олтоң эмес, чоң сабыр керек. Кээде ушул күйөөңдүн анча-мынча кемчилигинен көз жумуп
аны менен жашаш үчүн сабыр керек. Кээ бир эркектер майдаланып, аял сыяктуу ушунчалык майда эркектер бар. Аларга чыдаган аялдарга рахмат айткым келет. Айтайын дегеним, бүтүндөй жашообузга сабыр керек. Кээде бир жигит, баатыр жигит ушул күндө эртең менен туруп жүгүрүп ден соолугуна кам көрөт экен да. Анан бир күн эртең менен туруп аялына айтат экен, жүгүр экөөбүз бүгүн эртең менен туруп бактайланып бир чуркап келбейликпи десе, аял айтат экен, сиз эмне мени семирип кетти депиңиз келип атабы деп айтат экен да. Жок алтыным, мен антип айткан жокмун, просто эртең менен чуркаган, көп баскан, көп чуркаган, көп баскан адамдын ден соолугуна пайдалуу экен десе, ошондо сиз мени оорукчан деп айткыңыз келип атабы дейт экен да. Анан жок, сен түшүнбөй калдың окшойт десе, ошондо сиз мени сөзгө түшүнбөгөн акмак дегиң келип атабы. Анан жок, сен эртең менен эле баштабачы десе, ошондо мен чырга жакын адам дегиңиз келип атабы дейт экен да. Айтайын дегеним, ушундай аял затына дагы, үй бүлөгө дагы, сүйүүгө дагы сабыр керек. Кээде ушундай сабыр болгону үчүн үй бүлө курулат. Сабыр болгондугу үчүн эки жаш бири-бирин жакшы көрөт. Сабыр болгондугу үчүн ортодо балдар төрөлөт. Сабыр болгондугу үчүн үй бүлөдө бактылуу жашоо болот. Айтайын дегеним, сабырдуу, орозо айы сабырдуулуктун айы. Орозо айы бир ай бою бизди сабырдуу болууга, үй бүлөңдүн кемчиликтерине, күйөөңдүн кемчилигине, аялыңдын кемчилигине, балдарыңдын кемчилигинен көз жумуп, позитивдүү ой жүгүртүп, позитивдүү жакшы сөздөрдү сүйлөп, бир ай бою өзүн өзү тарбиялоого үндөйт. Орозо демек жаман сөздү жегенден, ичкенден эле тыйылып коюу эмес, тамак аштан тыйылып коюу эмес. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кимде ким орозо кармап, жаман сөздөн, жалган күбөлүк берүүдөн тыйылбаса, ал жөн эле курсагын ачырып, анан чаңкап өзүн өзү кыйнаптыр деп айтат да. Ошондуктан орозо деген сөз демек бизди жеген ичкенден тыйылып сабыр кылууга үндөйт. Орозо бизди жаман сөздөн тыйылып сабыр кылууга үндөйт. Орозо бизди намаз окуп, таравих намазын окуп, тахажжуд намазын окуп сабыр кылууга үндөйт. Орозо бизди анча мынча өткөн кеткен кемчиликтерден көз жумуп кечиримдүү болууга үндөйт. Канча мынча адамдардын кемчилигин көтөрүп берүүгө үндөйт. Демек, орозо бизди сабырдуу болууга үндөгөн эң чоң мектеп десек жаңылышпайбыз. Эмнеге бизде орозо сабырдуулукка үндөйт? Анткени бүт ийгиликтин башаты сабыр менен. Сабырдуу адамдар гана ийгиликке жетет. Сабырдуу адамдар гана ар дайым жеңишти коштойт. Сабырдуу адамдар гана бизнесинде ийгиликке жетет, жеке мамилесинде ийгиликке жетет, үй бүлөсүндө ийгиликке жетет. Бардык иштин артында сабыр жатат. Жеңишке жетиш үчүн, ийгиликке жетиш үчүн албетте оош кыйыш ар кандай окуялар болот. Биз бир нерсени эстен чыгарбашыбыз керек. Башынан көп кыйынчылык өткөрүп, башынан ар кандай оош кыйышты өткөзүп, жеңишке жеткен адам, ийгиликке жеткен адам, ошол адамдын жеңиши, ошол адамдын ийгилиги туруктуу болоруну эстен чыгарбашыбыз керек. Орозо бизди ошондой сабырдуу болууга, ошондой бири-бирибиздин кемчиликтерди көтөрүүгө, кечиримдүү болууга, жаман сөздөн тыйылууга үндөйт. Рамазан айы ушу бир ай бою Кудай буйрса баарыбыз намаз окуганга, 20 рекет таравих намазын окуганга, эртелебен кечке ачка жүргөнгө, эртеле кечке жаман сөз сүйлөгөндөн тыйылганга, кайрымдуулук кылганга, жакшылык кылганга, тууган урукту атыс турганга чогултканга, ушундай бүтүндөй баары бизди сабырдыкка үндөгөн берекелүү ай. Ушул айды текке кетирбейли демекчи. Мен баарыбызга Кудай Таалам Рамазан айыны берекелүү болгон болсун. Рамазан айы бизге ушул сабырдуу болууга, күчтүү болууга, туруктуу болууга үндөгөн, пайдаланган бир чоң берекелүү айлардан болсун демекчибиз. Суроолор келип калыптыр, суроолорго жооп берип анан кийин сөздү уласак. Ассаламу алейкум. Ифтарлыкка чакырганда орозолорду чакырыш керекпи? Орозо кармамаган адамдарды чакырса болобу, болбойбу? Ушуну айтып коюңузчу. Орозо айы жогоруда айткандай берекелүү, баягы кайрымдуулуктун айы. Кээ бир адамдар оорулуу, кээ бир адамдар орозо кармаганга болбойт. Ошондуктан сөзсүз орозо кармагандарды гана чакырыш керек деген сөз жок. Орозо кармагандарды чакырып, арасында орозо кармай электерди үндөө максатында, даават максатында, чакыруу максатында
чакырып койсок жакшы болот деп ойлойм. Баягы ошол адамдар орозо туткан адамдар менен аралашып, орозонун сообуну көрүп, орозонун жакшылыгын көрүп, орозонун берекесин көрсө, ошондон кийин алар дагы орозо кармап, исламга келип, жүрүм-турумун оңдойт деп айтмакчыбыз. Баягы жамандан аралашып кача берсек, аларды ким оңдойт? Алар деле сиздин балаңыз, менин кызым, сиздин бир тууганыңыз, менин таекем, ушундай биздин балдар, биздин кыздар. Ошондуктан аларды аралаштырыш керек, коом менен аралаштырыш керек, жакшылыкка үндөп, жамандыктан тыйышыбыз керек. Ассаламу алейкум устаз, менин балам 3 күн орозо кармап, андан кийин кармабай калды. Ошого канча фитир берсе болот? Эгер балагатка жете элек болгон болсо, ага эч кандай баягы фидиясы берилбейт. Анан кийин баягы күчү, ден соолугу жетип турган адам ага фидия берилбейт. Ал орозо кармап бериш керек. Ал эгерде бойго жеткен, акыл эси жайында адам атайла оозун ачып салган болсо, анда ал күнүнө 60 күн уда орозо кармаш керек. Bir күн оозун ачып салса, ал 60 күн уда орозо кармаш керек болот. Эгерде ал ден соолугу үчүн оорукчан эмес, акыл эси жайында адам болгон болсо. Эгер жаш бала болгон болсо, оорукчан болгон болсо, анда баягы күнүнө 1 күндүк адамдын эртелик кечки тамагына жете турган тамак алып бериш керек. Башкача айтканда 500 сом, 1000 сом. Сиз өзүңүз эртең менен канча тамак жейсиз, кечинде канча тамак жейсиз, ушундай ооз ачарлык, ифтарлык кылып беришибиз керек болот. Саламатсызбы? Орозоңуз кабыл болсун. Орозо бүткөндөн кийин карызды кармайбыз го. Ошондо ооз жапканда, ооз ачканда саат мүнөттөрү кандай кылып кармайбыз? Намаз убакыттары бар. Ошол намаз, багамдат намазы кирген убакытта, багамдат намазы убакытында интернетте карасаңыздар, намаз убакыты күн чыккан убакыт, намаз убакыты кирген убакыт бар. Ошол намаз убакыты кирген убакытта ооз бекитилиш керек болот. Шам намаз убакытына киргенде ооз жабылыш керек болот. Орозо битирди кимге берилет? Кимге берилгени оң? Орозо битир кедей, кембагал, колунда жок, жетим, жесир адамдарга берилиш керек. Орозо битир колунда жок, жетим, жесир, колунда жок, кедей, кембагал, бечараларга бериле турган тамак. Жакындарыңыздан баштаганыңыз абзел. Саламатсызбы? Кызым, балам сыркоолоп атышты эле. Аттары Орозбай кызы Фаризат. Орозбай уулу Амантур, дуа кылып коюңузчу, Аллах разы болсун. Алла таалам ооруган Орозбай кызы Фаризатка, Орозбай уулу Амантурга чын ден соолук бер, узун өмүр бер, тезинен айыгып, эсен аман атасынын, энесинин алдына келишсин, элибизге, жерибизге, динибизге кызмат кылуучу чыныгы момун мусулмандардан болгон болсун. Ассаламу алейкум. Жүрөккө дүйнө кирип кетет деген чынбы? Сиз кандай карайсыз? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мусулман адамды ар тараптан күчтүү болууга үндөгөн. Ыйманы күчтүү болуш керек, ден соолугу күчтүү болуш керек, спорту күчтүү болуш керек, илими күчтүү болуш керек, билими күчтүү болуш керек, ошондой эле анын тапкан байлыгы дагы күчтүү болуш керек. Бирок ошол байлык колдо болуш керек, жүрөккө кирип кетпеш керек. Бүтүндөй баягы байлыкты жүрөгү менен сүйүп, зекетин бербеген, садакасын бербеген, ушу байлыктын артынан чуркаган, дүйнөнү гана ойлогон адам болуп калса, ушул нерсе жаман нерсе деп эсептелинет. Ал эми байлык жогултуп, зекетин берип, кедей кембагалга жардам берип, тууган уруна жардам берсе, бул шарият талап кылынган нерсе. Шарият кедей болгонго эмес, шарият бай болгонго үндөйт. Бирок ошо байлык колунда болсун, жүрөгүнө кирбесин, бүтүндөй байлыктын артынан чуркаба, намазыңды оку, ибадатыңды кыл, кайрымдуулук кыл, зекетиңди бер, садакаңды бер, адам бол. Мал мүлктүн аркасынан чуркап, адам өзүнүн сыпатын жоготуп койбогонго үндөйт. Ассаламу алейкум. Мен жээнимди карайм, ошого орозо фитирди берсем болобу? Жээниңе берсең болот. Эгерде жээниң кедей кембагал болгон болсо, берсең болот. Сенин кол карамагыңдагы адам болгон болсо, сен аны каржылап аткан болгон болсоң, балким башка кедей кембагалга бергениң абзел. Өзүңүн жаныңдагы туугандарыңдарга баягы бай болсоң, колуңда болсо, анда аларга өзүнчө, анан кийин баягы кедей кембагалдын акысын өзүнчө бергенибиз оң. Бирок эгерде бай колунда жок болсоң, кедей болсоң, ошол жээниңе берсең болобу? Боло берет, ага болбойт деген сөз жок. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мен жакында аппендицит жарылып операция болдум эле. Гусул жок, жүрөм. Ичиме перевязка кылып жүрөм. Ушул суроого жооп берип коесузбу? Гусул жок, тамак жегенге да болбойт деп укканмын. Жок, андай нерсе. Гусул деген сөз бул ошол адамга жуунуу парыз, бүтүндөй денесине суу тийгизүү парыз болуп калган учурда
жуылыш керек болот. Эгерде гусул кылганга мүмкүн эмес, сизге окшогон оорукчан адамдар болгон болсо, ал бүтүндөй баягы таяммум деген нерсе бар, курук даарат деген нерсе бар, курук гусул деген нерсе бар. Эки колуңузду чаңга уруп, топуракка уруп, жүзүңүзгө эки колуңузду чаңга уруп, топуракка уруп, эки колуңузду мас тартып койгон болсоңуз, сиз даараттуу, гусулдуу болуп эсептелесиз. Ассаламу алейкум. Шайтандын жаман оюнан васваса деп коет экен. Кантип арылабыз? Айтор дайыма келме айтсам да арыла албай жатам. Бул васваса деген оору. Адам будан сактаныш керек. Аз кырылбаш керек, көп Куран окуш керек, ойду позитивдүү жакшы ойлор жүгүрүш керек, жаш адамдар менен дос болуш керек, көп китеп окуш керек, Куран окуш керек. Адам бир нерсе менен алек болуш керек, жакшы нерсе менен алек болуш керек, жаман нерсени ойлобогонго аракет кылыш керек. Жакшы адамдар менен сырдаш, жакшы адамдар менен дос болуш керек. Саламатсызбы? Мен таравих намазын окуй эле орозо тутуп жатам. Карыз болобу? Рахмат. Жок, карыз болбойсуз, бирок сооптон кур каласыз деген сөз. Таравих намазы күчөтүлгөн сүннөт намаз, ошондуктан таравих намазын окуңуз. Таравих намазын окубай үйдө жатып алып телевизор көрүп атасыз, телефон чукуп атасыз, Facebook'a кирип жөн эле 1 саат өткөзүп атасыз, Instagram'a кирип убактыңызды текке кетирип атасыз. Жөн эле шайтанга моюн сунбай, барып мешитке барып 20 ракет намаз окуп койгон болсоңуз, сооп болот, жакшылык болот, эки дүйнөңүз жарык болот. Ассаламу алейкум таксир. Менин 5 балам бар. Өзүм колдо турам. Сиз айткан жардамды алсамбы дедим эле. Атабыз каза болуп калган. Ассаламу алейкум таксир. Менин 5 балам бар. Өзүм көлдө турам дейт. Көлдө. Болот, эгерде кедей кембагал болсо, ушундай бейбечара колунда жок, көп балалуу үй бүлөлөргө баягы садакаңыздарды, орозо бетириңиздерди берсеңиздер боло берет. Ассаламу алейкум. Динде музыка укса, бийлесе болбойт деп уккам. Эч ким көрбөсө үйдө өзү үчүн бийлей берсең болобу? Мен мурда бийлеп жүрүп көнүп калыптырмын. Азыр иман жолундамын. Дин бизге бүтүндөй баардык нерсеге тыюу салбайт, бирок тартиптейт, иреттейт. Эгерде ошол музыка аспаптары, арам аспаптар аралашкан болсо, арам сөздөр, арам маанилер камтылган болсо, анда бул нерсе арам деп эсептелинет. Анан кийин үйдө аял киши өзүнчө күйөөсүнө бийлеп берсе боло берет. Аял киши аялдар менен өздөрүнчө бийлесе боло берет. Эркектерге көрүнбөй бийлесе боло берет. Өзүнүн үй бүлөсүндө жакындары менен күйөөсүнүн астында бийлесе боло берет. Буга тыюу салынбайт. Ассаламу алейкум. Мен өзүм акчама ооз ачтыргам, бирок күйөө мага наразы болуп калды. Эмне болот? Кабыл болобу? Аллах кабыл кылсын. Ошондуктан баягы алдын ала кеңешип, бул эркек деген падыша менен кеңешип койгонуңуз абзел. Өзү алдынча иш кылган болсо, эч бир эркекке жакпайт. Эркек менен кеңешип, бир ооз сурап койсо, анан кийин баары бактылуу жашоо сүрүлөт. Анан өзүмдүк кылып, өзүмдүн акчам деп кыйынсырай берген болсо, үй бүлөгө балта чабылышы толук ыктымал. Орозону бир күн тут. Ассаламу алейкум. Үйдө кайненем орозо кармап жатат. Мен кармабай калдым. Быйыл 7 айлык боюмда бар. Астында олтуруп тамак чай иче берсе болобу? Негизи тамак чай иче берсеңиз болот, бирок адептүүлүккө жатпайт. Мүмкүн болсо көрүнбөй жегениңиз, көрүнбөй орозо кармаганыңыз, көрүнбөй тамактанганыңыз абзел. Эгерде мүмкүнчүлүк жок болсо, үйдө шарт жок болгон болсо, анда боло берет. Бул суроого жооп бердик. Эгер мүмкүн болсо суроону алмаштырабыз. Какырыкты жутуп салса орозо бузулабы же бузулбайбы? Жок, ооздогу адам оозундагы баягы түкүрүк, оозунан чыккан нерселерди жутса орозо бузулбайт. Анан кийин атайлап баягы нар жактан бир нерсени чыгарып, анан кийин баягы кусуп, оозу толок кусуп, анан кийин ошону кайра жутса, балким орозосу бузулуп калышы ыктымал. Оозунан чыккан түкүрүк, анча-мынча нерселер кирип чыкканы орозону бузбайт. Орозону бир күн тутпай койсо 60 күн тутуп берет. Ооба, орозону атайлап, эгерде атайлап оозуну ачып салган болсо, атайлап бойго жеткен, акылдуу эси жайында, татынакай жүрүп, жөн эле жалкоолукка, жөн эле орозосун ушинтип бузуп салган болсо, ал 60 күн орозо кармап бериши милдет болот. Андан кийинки суроону улантабыз. Ассаламу алейкум устаз. Сизден Алла разы болсун. Кызматтарыңызга Аллах сиздерден да разы болсун. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Алла таалам туткан орозоңуздарды кабыл кылган болсун.
Assalamu алейкум тақсыр. Бойында бар жана эмизген аялга такыр болбойт. Орозо кармаганга жана жол жүргөн адамга жана ушундайлар бар. Сиз суроо берип атасызбы же жооп берип атасызбы? Бойында бар аял, бала эмизген аял, эгерде өзүнө корксо, баласына бир баласы өзүнө же эмизген баласына бир курсак тойбой калат деп ден соолугунан да бир корккон болсо, анда орозо кармабай койгонго уруксат берилет. Кээ бир аялдар бар, күчтүү аялдар, каны жайында, витаминдер баары жайында. Орозо кармаса кайра рахат алат, орозо кармаса кайра мындай витаминдер күчөйт. Ушундай аялдар болушу толук ыктымал. Алар орозо кармаса, эгерде баласына өзүнө зыян келбесе, орозо кармай берсе зыяны жок. Ал эми зыян болот десе, долдур орозо кармаба десе, анда кармабайт. Ал эми сапардагы адамдар булар ыктыярдуу, кааласа орозо кармайт, кааласа орозо кармабайт. Сапардагы адам орозо кармаганы абзел, кармабаса аны орозо кармабадың деп эч ким күнөкө кыла албайт. Саламатсызбы? Мен намаз окуй албай жатам. Куран жаттайын десем тилим келбей атат. Кантем? Намаз окуңуз. Бардык иш ниетке жараша болот. Окуй алам деңиз. Окуй албасаңыз күндө туруп китепти карап болсо дагы окуганга аракет кылыңыз. Жөн эле туруп, ошо билген нерсеңизди кыбырап окуп күндө аракет кылыңыз. Анткени намаз бул парыз, намаз окусак күнөөкөрбүз. Окуңуз. Кыргызча китептен болсо жок дегенде китеп кармап 2 күн окусаңыз, окуп болсо да окусаңыз, андан кийин намазды үйрөнүп каласыз. Намазды калтырган болбойт, күнөөкөр болосуз. Ассаламу алейкум устаз. Дин жөнүндө абдан сонун нерселерди айтып жатасыз. Дин боюнча билимиңиз абдан жеткиликтүү экен. Сизге ден соолук, орозоңуз кабыл болсун. Алла разы болсун. Анча деле билимдүү адам эмеспиз, бирок ошондой болсо дагы сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Сиздер дем берип, күч берип турсаңыздар, дагы да илим алып, дагы да китеп окуп, дагы да билимди өстүргөнгө аракет кылабыз. Биз талип элимбиз, илим талап кылуучу, илим издөөчү адамдардын катарына киребиз. Ассаламу алейкум. Витрдин акчасын муктаж адамдарга берсе болобу же мечитке бериш керекпи? Орозо битирдин акчасыны мечитке бериш шарт эмес. Кедей, кембагал, колунда жок, жетим, жесирлердин акысы. Ошолорго бергениңиз оң. Эгерде кедей, кембагалды кимге беришти билбей калсаңыз, ошондо гана мечитке берсеңиз болот. Мечиттегилер балким ошол татыктуу адамды таап издеп анан бериши мүмкүн. Бирок негизгиси жакшырагы өзүңүз издеп, өзүңүздүн жакын туугандарыңыз, жакындарыңыз кедей, кембагал, колунда жокторго бергениңиз абзел. Андан кийинки суроону алмаштырабыз. Саламатсыздарбы? Мен башым аябай көп ооруйт. Дайым эле оорулуу кишиде көңүлүм жок жүрөм. Кээде аябай шишип кетем. Мечитке барсам бир күн дем салды, эртеси күнү дем салбайм. Сенде кара дуба бар экен деп койду. Бул нерсени кандай түшүнсө болот? Кээ бир адамдарда ушундай болушу мүмкүн. Дубаланган болушу мүмкүн, сыйкырланган болушу мүмкүн. Бул бар нерсе, акыйкат нерсе. Ошондуктан эгерде күчтүүрөөк өзүңүзгө дем салганыңыз абзел, өзүңүз Куран окуганыңыз абзел. Андай болбосо, ушу күчтүү Куран окуган, баягы илимдүү, билимдүү адамга барып дем салдырганыңыз абзел. Орозодо музыка окуса болобу? Орозодон башка учурдабы негизи музыка талаштуу маселе. Кээ бир алымдар бүтүндөй музыка окуса болбойт деп айтат. Кээ бир алымдар эгерде музыка баягы арам аспаптар аралашпаган болсо, арам сөздөр аралашпаган болсо боло берет деп айтат. Кээ бир алымдар нашиттер болсо, мекен жөнүндө, эне жөнүндө ушундай бир жакшы нашиттер болсо, ушуларды окуса болот деп айтат. Демек, музыка алымдардын арасында талаш тартышты жараткан маселе. Кимдир боло берет дейт, кайсы бири болбойт дейт, кимдир бирөө такыр болбойт дегендер дагы алымдар бар. Кээ бир алымдар кээ бир шарттар менен болот деген. Ошондуктан баягы жөн эле даңгүр нерселерден алыс болгонубуз абзел. Өзгөчө орозо айында Куран менен китеп окуу менен алек болгонубуз дурус. Ассаламу алейкум. Ата баласын сени кечтим деп бир нече жолу айтса балага кандай таасир болот? Бул жагдайда кандай кылыш керек? Эгерде бала атасынын айтканын кылбай, атасына ак болуп, атасы момун, мусулман болсо, албетте ал бала чоң күнөөкөр деп эсептелинет. Бирок тескерисинче кээ бир ата-энелер бар. Өзү арак ичет, өзү намаз окубайт, баласы намаз окуса, аны жаман сөз айтат,
Кызы жоолук ойлонсо жоолугумду чеч дейт, намазды таштабасаң ак кылдым дейт, ана мен тигиндей кылдым дейт, балага тарбия берген эмес, өмүр бою ичип жегип көчөдө бомж болуп жүргөн, анан кийин бүгүн баласына мен сени ак болдум дейт. Балким баласыны сени ак кылдым, сенен кечтим, дештен алдым, сен аталык милдетиңден кечилип, сен балким ак болуп калган болушуң толук ыктымал. Ошондуктан бул маселе эки тараптуу маселе. Ата энелерди сыйлашыбыз керек, урматташыбыз керек, алардын көңүлүн калтырбашыбыз керек. Эгерде бала сенден бир кемчилик кетип күнөөкөр болсоң, ата энең намаз окуса, мусулман болсо, Кудайдан корк, айтканын кыл, орозо айында кечирим сура, астына бар, чекесинен өп, бүгүн бүтүндөй баарын артка кайтар, тапканыңды бер, көңүлүн ал, антпесе бейиштеги эшигиңдин дарбазасын жаап алдың деген сөз. Тескерисинче, атаң алкаш болсо, энең алкаш болсо, намаз окубаса, соо иштерге ден тыйса, күнөө ишке буйруса, уурлук кыл деп атса, адам өлтүр деп атса, андай адамдарга баш ийиштин кереги жок. Бирок ошондой болсо дагы сыйлаш керек, урматташ керек, алар менен жаман жакшы айтышпаш керек. Урматтуу телегөрүүчүлөр, бизге берилген убакыт ушинтип тез эле аягына жетип калды. Баарыңыздарды Алла таалам туткан орозоңуздарды кабыл кылган болсун. Алла таалам баарыбызды орозо айында сабырдуу, кечиримдүү, кайрымдуу адам болууга насип кылган болсун. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, бактылуу болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.